Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясына биздин жарандар барганда кээ бир учурда запрет на въезд өмүр бою кабыл калгандар бар. Эгерде сиздерге өмүр бою запрет болуп калса, бул кандай себептер менен болот, кайсыл органдар муну коет жана ошол өмүр бою запреттен кантип чыгуу жолун азыр силерге айтып беребиз. Сөз баштарынын астында кичинекей жарнама. Көпчүлүк мекендештер Кыргызстандан үйлүү болсом деп Россия Федерациясына ошон үчүн эмгектенип келебиз. Анан кийин биринчи төлөмүн төлөгөнгө көп мекендештердин тилекке каршы мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен силер үчүн атайын БРК курулуш компаниясы менен биргеликте келишим түзүп, жашынакай шарт түзүп берип атабыз. Биринчи төлөмү жок, үстөк пайызы жок, 5 жылга рассрочка менен айына болгону 59 000 рубльдан Бишкектен батыр алсаңыздар болот. Москва жергесинен офис аштык, сатуу бөлүмүн аштык. Телефон номерлерин азыр мен астына жазып коем. Бишкектен үйлүү болом десеңиздер, кайрыла бериңиздер. Кудай буйрса, силер менен чогуу кошуна алабыз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында көпчүлүк мекендештер өмүр бою запрет болуп калган. Бул эки себеби бар. Биринчиси себеби бул 3 тамга деп коет, ФСБ тарабынан коюлуп туруп, эгерде ал киши Россия Федерациясына коопсуздугуна кандайдыр бир коркунуч алып келе турган болсо, диний көз караштагы, экстремисттик көз караштагы же болбосо Турция аркылуу Сирияга барып келген жарандарда кездешет. Ошонун кесепетинен тилекке каршы көптөгөн биздин жарандар дагы границадан кирип атканда телефондорун текшерип, чубак ажынын, максат ажынын видеолору барбы, жокпу деп алардын бүт баарын текшерип туруп, ошол жаатынан запрет коюп коет. Бул биринчи фактору. Экинчи фактору болсо, бул Роспотребнадзор. Биз Сахаровага барабыз, же болбосо башка мед анализ тапшырчу учрежденияларга, ошо Россия Федерациясынын дактилоскопия жана мед освидетельствование үчүн барабыз. Ошол жерден эгерде биздин денебизден дарт чыгып кала турган болсо, кандайдыр бир оору, жугуштуу оору чыгып кала турган болсо, анда ошол жарандарды өмүр бою запрет на въезд коюп коет. Андан тышкары дагы биринчи марттан баштап 2 анализди дагы Россия Федерациясы киргизди. Мурда 4 анализ бар болчу. Булар туберкулез, өпкөнү текшерчи, наркологияны текшерчи, канды текшерчи, жана ВИЧ инфекцияны текшерчи. Эгерде алар жок болсо, Россия Федерациясында эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Эми 1 марттан баштап дагы 2 анализди киргизди. Бул гепатит Б жана гепатит С. Көпчүлүк биздин жарандар тилекке каршы мекендештер ошол организмде кандайдыр бир дарт бар экенин билбейт. Ошол себептен кокусунан барып алат дагы, анан кийин өмүр бою депортацияга туш келди болуп калат. Ошол себептен менин кеңешим силерге ошол барардын астында, анализге метасвидетельство тапшырардын астында частный клиникага барып туруп, негизи Москвада көп инвитро, аквалаб жана башка негизиле частный анализ тапшырган лабораторияларга барып туруп, бир сыра ошол анализдерди тапшырып коюңуздар, бир сыра таза экенин тастыктаңыздар өзүңүз үчүн. Анан кийин таза болсо, анан кийин Сахарова барып туруп анализди коркпой этпей тапшыра бериңиздер. Эгерде андай болбой кала турган болсо, дарт чыгып калса, өмүр бою запрет коюп коет. Бирок кээ бир учурда кээ бир мекендештерди ошо анализин туура эмес тастыктап коет, туура эмес чыгарып коет. Анда кандай кыласыздар? Силерге запрет коюп кое турган болсо, бирок сиздин организмде дарт жок деп сиз 100% кепилдик өзүңүзгө ишенсеңиз, кепилдик бере алсаңыз, анда Кыргызстанга келишиңиз керек. По-любому Кыргызстанга баргандан кийин, келгенден кийин, биякта мамлекеттик, сөзсүз түрдө мамлекеттик мед учреждениялардан ошол анализдерди бир сыра тапшырып туруп, жок деген справканы аласыңар. Жок деген справканы алгандан кийин Роспотребнадзордун өзүнүн атайын сайты бар, жана почтасы бар. Ошол жака почта аркылуу жазып түшүндүрмө жазасыңар, анализдерди бекитесиңер, жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин бир нече убакыттан кийин силерге кайра кат келет. Силерге кирүү мөөнөтүн 3 айга чейин ачык деп. 3 айдын ичинде Россия Федерациясына киресиңер дагы, кайрадан ошо анализдердин бүт баарын өтүп туруп, анан тастыктап туруп, дагы бир жолу Роспотребнадзорго тапшырып туруп, ошонун негизинде ошол өзүңүздүн денеңизде дарт жок экенин далилдеп туруп, Россия Федерациясына иштеп жүрө берсеңиздер болот. Негизинде Россия Федерациясы 2026 жылдан баштап 30 жылга чейин миграциялык жаатында бир жаңы концепцияга Владимир Путин кол койду. Бул жаатынан миграциялык жөндөмдү жөнгө салуу боюнча бир алгоритм ойлоп чыгарды.
токеттер жалпак сөз менен айтарда, бул Россия Федерациясына мигранттарды кыскартуу боюнча азыр жумуш жүрүп жатат. Ошол жаатынан Кыргызстан депортация болуп калсаңыз дагы, выдворение болуп калсаңыз дагы туура кабыл алып Кыргызстанга келсеңиз эле башка өлкөгө кетпейсиңер, мекениңизге келесиңер, мекен өнүгүп атат, Кыргызстан өнүгүп атат. Биздин ажоо болсо, өкмөт жетекчилери болсо Россия Федерациясынын амнистия сурабайбыз деп атат. Кыргызстанга келгиле, жумуш орундары жетиштүү деп атат. Ошол себептен эгерде Россия Федерациясына иштеп эмгектенип калсаңыздар, анда ошол анализдерди сөзсүз түрдө туура тапшырып коюңуздар. Дарт оору чыкса, анда өзүңүзгө ишенсеңиз, жанагындай алгоритм менен чыгып алсаңыздар болот. Бул жаатынан дагы кимде кандай бир суроо жаралса, бизге сөзсүз түрдө YouTube каналга комментарий жазып коюңуздар. Ошол жерден силерге жашнакай төкпөй чачпай дагы жооп беребиз. Негизде жалпы маалымат болсо айтып турабыз. Анан урматтуу мекендештер, кээ бир мекендештер реестрге түшүп калып аткан. Анан кийин көпчүлүк видеолорду көрүп атабыз. Чек арага чыгып келсе, реестрден чыгып калат экен деп. Бул эми канчалык далили бар, кийинкиде азыр изилдеп туруп силерге айтып беребиз. Бирок эгерде чек арага чыгам десеңиздер, биз иштешип жаткан жаамат бар. Чек арага муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, бекер алып барып, кайра бекер алып келишет. Телефон номерлери +7900 155 55 58, экинчи номери +929 633 74 65. Эгерде чынында муктаж болсоңуздар, Абубакыр жана Замир деген мырзалар Волгоградский проспектте 4-выходта чыкканда бекер чек арага алып барып алып келет. Сак саламатта болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Кыргызстанда Компаньон банкы кардарларына дагы жашынакай шарт түзүп берди. Россия Федерациясынан Юнистрим системасынан Кыргызстанга тыйын которуп атканда Компаньон тиркемесине кирип эле QuickPay аркылуу Кыргызстанга оңой эле тыйынды которсоңуздар болот. Болгону 12 цифралык жанагы номерди киргизесиңер да тыйынды ала бересиңер. Калган инструкцияны мен астына киргизип коем. Компаньон банкы жана QuickPay системасы менен акча которууларды алуу мурдагыдан да оңой, ылдам жана ыңгайлуу болуп калды. Анткени акча которуу дароо эле Компаньон тиркемесине же банктын картасына түшөт. Акча которууну онлайн алуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткарыңыз. Компаньон тиркемесин ачыңыз. QuickPay акча которуулары бөлүмүнө өтүңүз. Акча которууну кайда алгыңыз келгенин көрсөтүңүз. Мобилдик катчыкка же картага. Жиберүүчү айткан акча которуунун контролдук номерин, сумманы жана валютаны жазыңыз. Тастатаңыз жана акча дароо сизде. Ылдам, ишенимдүү, коопсуз. Компаньон банкы жана QuickPay заматта акча которуунун эркиндигин сезиңиз.